Кутмандуу күн. Бул дагы Джон. Өсүмдүктөрдүн бышып жетилиши боюнча экинчи видеого кош келиңиз. Бул видеодо мен өрүктүн, андан кийин алчанын түшүмүн бышып жетилгендигин текшерүү үчүн колдонула турган аныктоочу факторлор жөнүндө кеп алып барам. Дагы бир жолу өсүмдүктөрдүн бышып жетилгендигин аныктоодо биринчи жана эң маанилүү фактор бул өлчөмү, формасы жана түсү. Бул өрүктөрдө көрүнүп тургандай, четтери жакшы өнүккөн, түсү бирдей. Өрүктүн бириккен сызыктары жакшы өнүккөн. Ар кандай сорт түрдүү түскө жана өлчөмдөргө ээ. Ошондуктан өрүктү текшерип жатканыңызда, анын түс схемасы кандай экенин билүү маанилүү. Аны жогоруда айтылгандай маалыматты маалымдама же изилдөө мекемелеринен ала аласыз. Сиз өлчөмдү билишиңиз керек. Андыктан муну текшерип жатканда, сизге керектүү өлчөмдөгү алдын ала жасалган шакекчелердин топтомун же штангит-циркуль колдонсоңуз болот. Сиздер көрүп жаткан бардык мөмөлөр дүкөндөгү текчелерге жеткенге чейин механикалык түрдө сорттолгонун, кайра иштетилгенин жана муздак жайда 1-2 жумадай үзгүлтүксүз сакталганын дагы бир жолу эске алып, штангит-циркульду ылайыкташтырабыз. Түштүк Африкада түшүмдүн жана оруп жыйноодон кийинки кайра иштетүүнүн алдыңкы практикаларын колдонгондуктан, продукт таңгактоочу жайга киргенден баштап, сатуу аянтындагы текчеге коюлган жерге чейин муздак чынжырчада эч кандай үзгүлтүккө учурабайт. Муздак чынжырчада кам көрүү милдети бул бизге түшүм жыйноо мезгилинен бир нече жума өткөндөн кийин жемиш алууга мүмкүнчүлүк берет. Узак мөөнөткө сактоо мүмкүн болгон жүзүм менен алманы алсак, бизде жыл бою жергиликтүү запастар бар. Ошентип, штангет-циркульду колдонууда биз үстүңкү бурамасын тууралап, аны 30-дан 40 мм чейин керектүү өлчөмдө орнотобуз. Аны керектүү өлчөмгө коюңуз, ошондо жемиш туура өлчөмдө экендигин так көрө аласыз. Түштүк Африканын артыкчылыктарынын бири механикалык сорттоо жана калибровкалоо иштердин натыйжасында мөмө жемиштер рынокко чыкканда дээрлик бирдей болот. Сиз алган нерсе бышкан-бышпаган, быша элек жашыл аралашма эмес. Сиздин мөмө жемишиңиз сатууга даяр жана көрүнүшү жактан кемчиликсиз болот. Биз жасай турган экинчи сыноо буро тести деп аталат. Өрүк бышып, жетилген деңгээлге жеткенде, эти данегинен бөлүнүп жабышпайт. Биз бычакты алып, өрүктү тегерегинен бириккен сызык боюнча тартабыз. Андан соң мөмөлөрдү алып, карама-каршы тарапка бурайбыз. Данекте өрүктүн эти жок экенин көрөсүз. Данекти этсиз жана таза кылып чыгарып алууга болот. Бул экинчи көрсөткүч болуп саналат. Биз колдоно турган үчүнчү көрсөткүч бул кайрадан Бриксти өлчөө. Биз рефрактометрибизди алып, тазаланган суу менен линзага 1-2 тамчы кошуп, линзаны жабабыз жана көрсөткүч 0-гө барабар болушу керек. Мындай абалда аспап калибрленген дегенде билдирет. Биз сынай турган жемиштен бир үзүм алабыз. Алма менен жасагандай эле кичинекей бир үзүм жемиш алып, эти линзага түшүп калбашы үчүн аны кездеменин үстүнө коебуз.
жана майдалагычтын ичине салабыз. Ширени линзанын рефрактометрине сыгыңыз. Дагы бир жолу эскертүүчү нерсе. Линзанын бетин каптай турган гана шире жетиштүү. Андан кийин биз көрсөткүчтү көрөбүз. Бул учурда бизде деңгел 10го барабар. Көрсөткүч мага бул өрүктүн жетилгендигин, бирок быша электигин көрсөтүп турат. Анткени биздин мезгилде азырынча кароо учуруна абдан эрте. Бул өрүктөр 1-2 күн мурун жыйналып, базарды алдын ала ээлеп алуу максатында түз жеткирүү чынжырчага жөнөтүлгөн көрүнөт. Чечим кабыл алуудан мурун өрүктүн белгилүү бир сорту үчүн кандай индекстер бар экенин текшериңиз. Өрүктүн эң акыркы көрсөткүч фактору бул эттин бекемдиги. Дагы бир жолу биз кабыгын эмес, эттин каршылыгын өлчөө үчүн бетинен 1 сантиметр кабыгын кесип жатабыз. Бул жолу бир гана өзгөрүү. 11 мм плунжердин ордуна 6 мм плунжерди алабыз. Анткени 11 так көрсөткүчтөрдү бербейт. Дагы бир жолу каттуу бир калыпта басым жасап, данеке тийгенче ылдый басабыз. Бул өрүктүн каттуулугу өтө аз. Болгону 2 килограмм. Бул анын абдан жумшак, балким бышкандыгын көрсөтүп турат. Эгерде мен бир аз даам татсам, анда кычкылдуулугу азыраак жана бир аз таттуураак экенин байкадым. Андыктан Бриксти текшерүү кызыктуу болмок. Анткени ал анчалык деле катуу эмес. Дагы кездемен алып, кичинекей бөлүгүн алып, ширесин линзага сыгып алабыз. Жарык булагын карасаңыз, жана мен айтып өткөндөй, биз сынаган өрүк 10 брикстин тегерегинде бир топ каттуу болчу. Бул өрүктүн брикси 15ке жакын. Андыктан ал көбүрөөк бышкан. Эгерде биз пенетрометрди алып, азыраак бышкан өрүктүн каттуулугун дагы бир жолу текшерсек, биз дээрлик 15 килограмм каттуулукту көрөбүз. Демек, целлюлоза азыраак. Каттуу болгон жерде кант көп. Ал эми каттуураак жерде крахмалдын сахарозага айланышынын натыйжасында кант азыраак болот. Мен белгилегендей, бул эки мөмөнүн кычкылдуулугун ортосунда байкаларлык айырма бар. Адатта биз титрлөөнү колдонобуз. Жана мөмөнүн pH-ын текшерип, кычкылдуулуктун айырмасын көрсөтө алабыз. Тилекке каршы менин үйүмдө лабораториям жок. Бирок учурда санарип формадагы маалыматтарды заматта окууга мүмкүндүк берген аппараттар бар. Кийинки биз сүйлөшө турган нерсе алча жана алардын бышып жетилүүсүн текшерүү. Алча менен белгилүү себептерден улам биз этинин бекемдигин текшере албайбыз. Анткени пенетрометр берген маалымат күмөндүү болот. Бирок түз жана өлчөм абдан маанилүү. Менде алчанын эки мисалы бар. Биринчиси жакшы жетил элек, кызгылт түстө, жана алчанын чыныгы формасын ала элек. Ал эми экинчи алча кочкул.
Дээрлик кара четтери жакшы өрчүгөн. Жана түсү сиз күткөн түскө окшош. Дагы бир жолу, презентацияда мен өлчөмдүн үлгүсү кандай болушу керектиги жөнүндө маалымат бергенмин. Андыктан аны өзүңүз жасай аласыз. Өлчөмү үчүн биз дагы эле штангит циркуль колдоно алабыз. Мен аны 25 мм кылып койдум. Сиз көрүп тургандай, бул жерде бышкан жемиштердин көбү дал келет. Бирок бышпаган мөмө жемиштерди текшерсек, бизде көлөмү боюнча өтө чоң айырма пайда болот. Жемиштин өлчөмү жана өнүгүүсү жана чыныгы формасы өтө начар. Дагы бир жолу, биз бышкан жана бышпаган жемиштердин ортосунда рефрактометрди колдонуу менен салыштырма тест өткөрөбүз. Биринчиден, биз данекти алып салышыбыз керек. Анткени бул ширенин чыгышын кыйындатат. Бышы бүтелек алчаны кездемеге салып, үйрөнгөнүбүздү эстеп, таза рефрактометрибизди алып, линзага 1-2 тамчы тамызып, аны нөлгө барабар экенин текшеребиз. Бышпаган алчанын ширесин линзага сыгыңыз. Бул бизге 14 брикс көрсөткүчүн берет. Дагы бир жолу рефрактометрди суу менен, ошондой эле майдалагыч менен тазалаңыз. Биз мурунку окуунун натыйжасында суюлтулган же аралашкан көрсөткүчтөрдү албайбыз. Бышкан алчанын этинин бир бөлүгүн алып салыңыз. Аны кездемеге салып, ширесин линзага сыгыңыз. Он 17 брикс деңгээлинин мааниси бышпаган жана бышкан алчанын ортосундагы 2 градус айырманы көрсөтөт.